Ассаламу алейкум, жалпы достор, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен биргеликте түрк элинде өтө популярдуу болгон бейти тамагын биргеликте жасайбыз. Сиздерге видео кызык болгон болсо аягына чейин көрүңүздөр. Бул өтө даамдуу жана берекелүү тамактардын бири. Эгерде жасагандан кооптонуп жаткан болсоңуз, анда түрк ашканаларында байма-бай кездешкен бейти тамагын берип коюңузчу деп сатып алып, даам татып көрүп жаккан болсоңуз, кийинки жолу ашканаңызда жасап көрсөңүз болот. 1 килограмм фарш керектелет, орточо майлуулукта жана ошондой эле татуу болгар, ачуу болгар керектелет. Блендер менен майдалап чыгарып аласыздар дагы, ашыкча соусуну сүзгүдөн чыгарып саласыздар. Эгерде блендериңиз жок болсо, бычак менен майдалап алсаңыз дагы болот. 1 жумуртка сөзсүз түрдө кошуңуздар, андан соң 1 пиязды дагы аябай майдалап аласыздар. Жактырган көкчөгүңүздү кошсоңуздар болот. Бул жерде кинза коштум жана 2-3 даана чеснокту майдалап чыгарып алдым. Андан соң эң маанилүүсү татымына жараша туз, кара мурч, кызыл мурч жана майда зире деген бар. Өзүңүздөр билгендей эле мантыга, самсыга жана ушундай шашлыктарга кошулат. Ошол майда зирени кошосуздар дагы, андан сырткары өзүңүздөргө жаккан приправаларды кошуп алсаңыздар болот. Баарын кошкондон кийин жакшылап аралаштырасыздар. Толук кандуу баардык жерине жеткенден кийин ушундай катуу жерге коюп туруп, бир 10-15 мүнөттөй чапкылап аралаштырасыздар. Качан гана биздин фаршыбыз ажырап кетпей, дал ушундай бир томолок болгондо, формага келе турган болгондо, андан соң духовканын идишине бир аз майдан сүйкөп аласыздар дагы, андан соң дал ушундай формаларга келтирип, шашлык сыяктуу жасап алабыз. Андан соң биздин шашлыктарыбыз даяр болгондон кийин достор, дал ушундай лаваштарды 2 катар кылып майлап алабыз. Бул жерде беловодский май менен майлап жатам. 2 катар кылганыбыздын себеби духовкага салып кайрада бир кызартып алабыз да, могу лаваштардычы. Ошол кезде кысыраак болуп, баардыгы укаланып калбаш үчүн 2 слой кылып алабыз. Кааласаңыздар өтө кызартпай эле жасай берсеңиздер дагы болот. Мен бул жерде 4 лавашты иштеттим. Ушундай 2 катардан кылып туруп, ороп алып, андан соң духовкага саласыздар дагы, кайра эле жанагы беловодский майдан же сливочный май өзүңүзгө жаккан сүйкөп туруп, кайра духовкага 5-10 мүнөткө коюп, бир аз кызартып аласыздар. Ал даяр болгончо ушундай жажык деп коет түрктөрдө, ачуу сүзмөдөн жасалат. Сүзмөгө бир аз суу коюп туруп, кара мурч, кызыл мурчтун ачуусунан кошуп жакшылап аралаштырасыздар. Бул кадимки эле биздин шакарап. Пияз, бадыраң, помидор, кинза дегендей баарын аралаштырып даярдап алабыз. Биздин рулеттер даяр болду. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта биринчи слойлору укаланып жатат, экинчи слойлору даяр болуп рулет болуп чыгып жатат. Ушундай кылып кесип аласыздар дагы, өзүңүздөр каалагандай өлчөмдө. Андан соң каалаган сырыңыздарды бетине себелеп чыгасыздар дагы. Духовканы күйгүзбөйсүздөр. Жанагы бышкан боюнча эле ысык табы барго, ошого эле кайрадан салып коесуздар. Сыр эрисе болду, калганы баары даяр. Андан соң сыр эригенден кийин жанагы сүзмөнү салабыз, айланасына бүт бетини тизип чыгабыз жана жанагы жасаган шакарап менен кооздоп салып коебуз. Жасалуу эрежелери баары видеодо көрсөтүлгөн. Жаккан болсо сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жөн гана кийин жасайм деп сактап эле ошол боюнча калып кетпесине сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Өтө даамдуу тамак. Бир жолу жасап көргөн болсоңуздар, сиздердин ашканаңыздардын менюсунда ар дайым боло турган жана конок келе турган күнү дагы жасасаңыздар өтө өзгөчө тамактардын бири болот. Бул жакта жанагы шакарапты дагы өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша кооздоп салып койсоңуздар болот. Кааласаңыздар могу бейтилердин арасына кошуп салсаңыздар дагы болот. Түрк ашканасында өтө популярдуу жараткан бейти тамагыбыз дагы даяр болду. Жаккан болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Акзор ашканасы ар дайым акысыз рецепттер менен бөлүшөт. Саламатта туруңуздар.